жаңы инновациялык ойлорубуз, тилектерибиз бар. Эми уялбагандан өзүң уял дейт. Айрымдары үчүн биз албетте ойлондурат. Жаңы генерация келиш үчүн улуу муундагы саясатчылардын саясий эрки керек, чоң жоопкерчилик, анан албетте бул чоң тобокелчилик. Кудай буйрса бул парламентке келебиз, шайлоодон жеңем деген оптимисттик ойлорум бар. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Бүгүнкү менин маектешим Керек КЖ коомдук бирикмесинин жетекчиси, жаш ишкер Бектур Абдыкадыр уулу. Бектур мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Күн ысып баштады, саясий айдыңда бир чыңалуу болуп, анан парламенттик шайлоонун алдында турабыз да. Анан өзүңүз дагы ушул саясатка аттанайын деген бир тилектериңиз бар экен да. Эмнеден улам жаралып атат бул ой? Саламатсыздарбы? Азыр аба ырайы эле ысыбастан саясий майдан, саясий айдың дагы ысып баштады. Анткени ушул жылы боло турган Жогорку Кеңештин шайлоосу, жаңы депутаттардын, жаңы чакырылыштын келүүсү болуп атат. Мен дагы ошол саясатка барайын деген оюм бала чактан эле бар болчу. Анткени мен кичинекей кезимде менин курдаштарым ошол кездеги Голливуддун кинолорун көрүп, Джеки Чандар менен кызыгып жүргөн учурда мен ошол кездеги ала тоо жаңылыктарды көрүп, саясатчыларды көрүп, саясатка кызыгуум ошол кезде пайда болгон. Анан учурда акыркы 10 жылда мектепти бүтүп келгенден кийин, акыркы 10 жылда саясий коомдук иштерде аралашып жүрдүм. Чечим кабыл алуу эмес, көбүнчө уюштуруу иштеринде аралашып жүрдүм. Анан азыр учур келди. Биз болбосок ким, азыр болбосо качан деп саясатка барууга аттанып турам. Кыргызстанда саясатка калктын бир басымдуу бөлүгү кызыккандай таасир калтырат, анткени мындай саясий жактан Кыргызстандын эли активдешкен да. Ушул жагынан алганда мындай кызыгуу эле парламентке жетелесе бул аздык кылбайбы? Кызыгуу жеке эле кызыгуу эмес, менин өзүмдүн аткарайын деген ойлорум, өлкөм үчүн жасайын деген пландарым, ошолордун бардыгы негиз болду. Анан албетте буга чейин саясатка барбай туруп эле өзүбүз жаштар биригип, жаштар уюмдарын түзүп, анан жеке ишкерчилик кылып, ишкерчиликтен түшкөн пайдадан ошо коомубузга да пайда тийсин деп, жаштар тармагында, спорт тармагында салымдарыбызды кошуп келдик. Анан бул нерсенин баарысы аздык кылат, ал үчүн мүмкүнчүлүктөр керек болот. Ошол себептен ошол жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышына себеп болсун деп саясатка командабыз менен аттанып атабыз. Азыр кайсы партия менен барсам деген мындай ойлор бар, же кайсы партияга мындай симпатия кылып жүрөсүз? Анткени соңку жылдары Кыргызстанда саясий партиялардын дагы саны кескин өспөдүбү? Саясий партиялар Кыргызстанда өзүңүздөр билгендей абдан эле көп. Анан албетте саясий айдыңда чыныгы жүзү бар, өзүнүн принципиалдуу позициясы бар. Саясий партиялар кол менен санаганга жетет. Мен дагы Кудай буйрса азыр бирин-экин саясий партия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатам. Алардын ичинен ошол позициябыз туура келгени, анан албетте жаштарды көбүрөөк колдогондору менен келишебиз го деп турам. Саясатка келишиңизгечи мындай өзгөчө бир таасир берип, анан кийин сиз ушул адамдан мен мындай үлгү алам, бул мен үчүн кумир дегендер барбы, жокпу азыр? Келечекте мен өзүм жаштарга кумир болгон саясатчыга айлангым келет. Ал эми өзүм үчүн кумир деп эсептесек, легендарлуу парламенттин депутаттары, андан кийинки эгемендүүлүк алган кездеги алгачкы депутаттар, айталык Дорунбек Садырбаев,
Ал эми коомдук ишмерлерден, мамлекеттик ишмерлерден Исхак Разаковдай улуу инсандарыбыз мен үчүн саясий үлгү ала турган адамдар. Бүгүнкү күндө да ушул сиздин коомдук бирикмелерге мындай бир топ жаштыгыңызга карабай коомдук бирикмелерди жетектеп, түзүп, анан өзүңүздүн кичи мекениңизге дагы көбүрөөк жардам берип жүргөн экенсиз да. Анан ушунун баардыгында, мындай ушунун башатында сизди ойлонткон эмнелер турду? Бул ушундай коомдук иштерди, анан албетте ушу бир коомго пайда алып келсем деген иштерди баштоодо эң өзөктүү нерсе бул менин ата-энемдин тарбиясы турду. Анан албетте ушул атам элдик киши болгон. Ошол атамдын жүрүм туруму, өзүнүн ошол эл үчүн жасаган жумуштары мага ушул тарбия аркылуу берилген да. Ошол нерсе мага өзөк болду. Керек КЖ коомдук бирикмесинин түзүлгөнүнө бир топ жыл убакыт болуп калды окшойт да. Анан муну өзүңүз курду жаш балдар менен баштасаңыз керек эле да, туурабы? Ооба. Керек КЖ коомдук бирикмесин 2009-жылы өзүм теңдүү курдаштарым менен жаштар уюму катары түзүп, анан башкы максатыбыз ушу билим берүү тармагында, ушу дене тарбия, спорт тармагында өзүбүз курактуу жаштарды бириктирип алып, бир максаттарды коюп, ишке ашырууну баштаганбыз да. Анан бул республикалык масштабта иштеди да? Албетте, республикалык масштабта. Ал уюмда Баткенден балдар бар болчу, Жалал Абадтан, Көлдөн, Нарындан балдар бар болчу. Анан биз 2010-жылы саясий активдөшүү болуп, революция болуп, ошол кезде жаңы коомдук бирикмелер, саясий уюмдар, жаштар арасында дагы көпчүлүк түзүлдү. Ошондо биз Кыргызстан жаштар кеңеши менен иш алып бардык. Андан кийин ошо саясий активдөшүү дагы улана берди. Анан жаңы муун деп жаштардын уюму түзүлдү. Ал жакта ошо мен Керек КЖ коомдук бирикмесинин төрагасы катары ошол жаңы муун кыймылында дагы ошо жаштар менен саясий процесстерге аралашып жүрдүк. Бул мындай атайын каржылоо булагы ачылган уюм болуп эсептелдиби? Кандай долбоорлорду ишке ашырдыңыздар? Эми бул коомдук бирикме ошо өзүбүз курактуу жаштар менен түзүлдү деп жогоруда айткандай, бул жаланган амбицияга байланган, каражат жагы эч кандай чечилбеген уюм болду. Анан бул минималдуу чыгымдар менен максималдуу жыйынтыктарга жетүүгө аракет жасаганбыз. Кандай жумуштар жасалды да ушул түздөн түз фонддун аркасы аркылуучу? Коомдук бирикме аркылуу жаштар арасында саясий дебаттарды уюштурдук. Бул мисалы Борбордогу саясий Борбордогу окуу тренингтерин өткөзүп жүргөн тренерлерди региондорго алып барып, окуучуларды окутуп, анан окуучулардын туура кесип тандоосуна шарт түзүү үчүн аларга ошондой атайын сабактарды өтүп, спорттук иш-чараларды өтүп, анан жаштардын, студенттердин өзүн өзү өнүктүрүү тренингтерин уюштуруу иштери менен гана алек болдук. Көбүрөөк пландарыбыз бар болчу, бирок каржылык маселелерине келгенде такалып калдык. Жаштардын баягындай өсүшүнө, алардын интеллектуалдык жактан мындай деңгээлинин байышына камсыз кылып жардам берген экенсиздер да, туурабы? Өзүңүзчү мындай жаш ишкер катары анан кичи мекениңизди дагы унутта калтырбай келе жаткан экенсиз. Кандай долбоорлорду жасаганга мүмкүнчүлүк болду? Өзүм ошол ишкерчилик менен алектенип, бул ишкерчиликте биринчиден ишкерчиликтин максаты киреше алуу. Анан биз ушул 3 максатты койгонбуз командабыз менен. Бул өзүбүз киреше табалы, анан социалдык жоопкерчилик болсун, ошол тапкан кирешебизден кайра жардам берели. Андан сырткары ошол жумуш орундарын камсыз кылуу деген максатты койгонбуз. Анан ушул 3 багытта иш алып барып атабыз азыр. Кичи мекениңизге берген жардамдар жөнүндө билсек болобу? Кичи мекениме биз эми саначу эмеспиз, бирок азыр айтууга туура келди. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык-түлүк жагынан жардамдар берилди. Андан сырткары үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна атайын жабдыктар алып барылып берилди. Бул эми заманбап медициналык жабдыктар.
Бул элет жеринде өзгөчө керектүү окат да. Элет жеринде өзгөчө керектүү. Ошол жабдыктардын жоктугунан айылдагы карапайым калк райондун борборуна же болбосо областтын борборуна чейин келип бул келип дарыланат. Бул албетте ашыкча чыгымды жаратат, ашыкча убакыттын корошуна алып келет. Андан сырткары өзүбүздүн кичимекенде инфраструктурасын оңдоо багытында иштерди алып бардык. Акыркы эле мисалы былтыр коюлган Кембил стеласы. Бул эми албетте ар ким ар кандай түшүндүрүп жатат. Бул ошого кеткен каражатты кайрымдуулукка жумшаса болмок же башка багыттарга жумшаса болмок депчи. Биз кайрымдуулукту да кылып келатабыз, бирок айтпай келатабыз да. Анан бул албетте айылыбыздын кире бериши, айылыбыздын ичин көрүш үчүн кире беришин жакшы жасап коюлу деп, көркүнө көрк кошолу деп ошол нерсени командабыз менен туура деп чечип, анан жасаганбыз. Кайрымдуулук демекчи, сиз эгер жаңылбасам, бир 5-6 жыл соңку жылдары эл аралык кайрымдуулук фондунда иштеп келдиңиз да. Анан ушул кайрымдуулук фондко барып иштешиңиздин дагы бир жүйөсү, шарты болдубу же мындай кокустуктан барып калдыңызбы? Ассалам эл аралык кайрымдуулук фондунда мен 6 жыл эмгектендим. Ал жакка барууда менин ушул араб тилин билгендигим, анан юридикалык кесипке экендигим ушулар негиз болду. Ал уюмга мен башында юрист катары кызматка кабыл алынгам. Анан жумуштун жүрүшүндө мага ушул жетекчилик тарабынан жаңы долбоорлорду ашырууга мүмкүнчүлүктөр болуп, жаңы ишеним артып, жаңы долбоорлорду тапшырып беришти. Ошонун алкагында жаңы долбоорлордун үстүндө иштеп 6 жыл эмгектендим. Анан эми быйыл ошол шайлоого баруу максатында мен ал кайрымдуулук фонддон өз арызымды жазып кеттим. Фонддун ишине, ишмердүүлүгүнө, жаңы жетишкендиктерге жетүүсүнө мен дагы сырттан карап алардын ийгиликтерине кубанып турамын. Жана жаңы жетишкендиктерди каалайм. Айтыңызчы, ушул кайрымдуулук фондунда иштеген 6 жыл сиз үчүн эмне берди? Эмнени үйрөндүңүз? Мындай турмуштук, жашоодогу алган бир таасирлер болдубу? Кайрымдуулук фонддо иштеген 6 жыл мен үчүн аябагандай эбегейсиз тажрыйбаны топтогонго мүмкүнчүлүк берди. Өзгөчө кайрымдуулук дегенде биз адамдар менен, көпчүлүк эл менен иштешүүгө алып келет. Элдин ичинен дагы аярлуу катмар менен иштөөгө туура келет да. Бул өзгөчө бир мындай кылдаттыкты талап кылса керек, Албетте, кылдаттыкты талап кылат. Аярлуу катмар менен иштегенде ар бир жолуккан, ар бир суранып келген адамдын көйгөйү сенин көйгөйүң болуп калат. Ал көйгөй менен жашап каласың. Ал көйгөйдүн чечилип туура чечимдер чыккан болсо чогуу кубанасың. Ал көйгөй чечилбей калса чогуу жабыр тартып жүрө бересиң. Анан кайрымдуулуктун дагы бир өзгөчөлүгү мен үчүн, мен келечекте саясатка барам деген оюм бар болгон үчүн калкта эмне көйгөй бар экендигин ичинен билүүгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып берди. Мисалы, бул Кыргызстанда ошол кайрымдуулук фонддору калктын сиз айткандай аялуу катмарын колдоого абдан чоң жардам берип келди, өзгөчө араб өлкөлөрүнөн. Анан ой жаралат да, мисалы, бул жагынан эске алганда сиз Кыргызстандын экономикасы үчүн инвестор табуу аракети кыялыңызда, мүмкүн оюңузда барбы? Албетте. Ата бабаларыбыз илгертен айтып келген, эл багар уул депчи. Бул деген сөз ошол элин ошол жердеги гана мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбастан сырттан дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү таап келип, ошо элдин өсүшүнө, элдин экономикалык жактан өсүшүнө салымын кошуу да. Мен ошол акыркы 6 жылда кайрымдуулук менен иштеп атканда дагы көп
сырттагы инвесторлор менен иштешүүгө туура келди. Андан сырткары кайрымдуулукка келгенге чейин мен инвестициялык компанияда да иштегем. Тажрыйба топтогон. Албетте бул инвестиция тармагы, инвестор тартуу боюнча менде мүмкүнчүлүктөр бар. Кудай буйрса биз келечекте көп инвестиция тартып келип өлкөбүзгө салым кошолуу деген пландарыбыз бар. Жаңы инновациялык ойлорубуз, тилектерибиз бар. Мунун ичинде мен өзүм айткым келет. Биздин бир жаштардын кыялы болчу. Ошол кыялды биз планга алмаштырып, долбоор жаздык. Долбоор мындай болот. Кыргызстанда футбол академиясын ачабыз. Албетте футбол академиялары Кыргызстанда азыр деле бар. Бирок биз социалдык долбоор кылабыз да. Ал социалдык долбоор кандай болот? Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары мүмкүнчүлүгү, таланты бар, бирок мүмкүнчүлүгү жок болуп аткан үй бүлөлөрдүн балдары жана жаш өспүрүмдөрдү ошол футболго тартып келүү максатында бул социалдык долбоор болуп саналат. Ушунун үстүндө иштеп, сырттан инвесторлор менен сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруп ушул максатыбыз ишке ашып калса, таланты бар, бирок таанышы жок болгон жаш өспүрүмдөрдү спортко алып келип, футболдун жылдыздарын чыгарсак деген оюбуз бар. Бул багы ушул футболго болгон кызыгууңуз анда ушундан улам жаралып атса керек. Жеке өзүңүз да футбол ойнойсузбу дегеним, мисалы өзүңүз Теңиртоодо дагы ушундай футбол лигасын колдоп келе жатканыңыз дагы демек жөн жеринен эмес экен да, Албетте, футбол бул дүйнөдөгү номер биринчи спорт деп саналат. Анткени бул футболдо массалык түрдө көптөгөн адамдар ойнойт. Командада иштөөнү да үйрөтөт, Албетте, бул ошол менин Теңиртоо лигасына башкы демөөрчү болуп, Теңиртоо лигасын дагы жаштарды колдогонумдун максатынын бирден бир себеби бул ошол спортчулардын, футболчулардын активдүү жаштар экендиги, анан ошол команданы топтой билгендиги, ошол командада ойноп аткан капитандардын лидерлик сапаттары мага таасир берди. Биринчиден, экинчиден бул Теңиртоо ошол футболго келгенде Нарын областынын командалары катышып атат деп эдикпи. Демек, бул ынтымакты, биримдикти чыңай турган бир инструмент катары колдонуп жатабыз да. Келечекте дагы ушуну мындай эл аралык масштабта алып чыгуу идеясы барбы азыр? Албетте, генералдыкты эңсебеген солдат эмес дегендей, биз дагы ошол дүйнөлүк футбол клубун түзгүбүз келет. Мен жеке өзүм ошо бир чоң футбол клубун, Кыргызстандан чыккан футбол жылдыздары менен чоң бир футбол клуб түзгүм келет. Ошол нерсеге биз азыр акырыңдан бара жатабыз. Мына келе жаткан жылдары Суперлигага өзүбүздүн команданы киргизели деп турабыз. Кудай буйрса, ал максаттарга да буйрса жетебиз. Өзүңүз футбол ойнойсузбу? Өзүм ошо досторум менен жумасына бир жолу ойноп турабыз. Эми саясат деле футболдун тобу сыяктуу болуп атпайбы? Анан бирде утасың, бирде утуласың дегендейчи. Сиздин парламентке келүү үмүтү, тилеги жаралганы белгилүү болуп атат. Анан өзүңүз мыйзам чыгаруу жагында иштегиңиз келеби, же болбосо эл өкүлчүлүк милдетин аркалаганга мындай артыкчылык бересизби? Мурда эгемендикти жаңыдан алганда бизде ошо сиз айткандай мыйзам чыгаруу жыйыны өзүнчө, эл өкүлдөр жыйыны өзүнчө болуп, депутаттар ушундай эки палатада иштечү да. Азыр болсо жаңы мыйзамдар боюнча парламенттеги келген депутат эки милдетти бирдей аткарышы керек. Бирок сиз айтып кеткендей көпчүлүк учурда экөөнү айкалыштыра албай келүүдө айрым депутаттар. Бирок мен өзүмө ишенем. Ошол жерге барсам мен толук потенциалымды көрсөтө алам. Өзүмдүн кесибим юрист, анан юридикалык тармакта да иштеп келгендиктен мыйзам чыгаруу тармагында мен өзүмдү көрсөтө алам. Ошол мыйзамдар менен элге пайда алып келип, анан албетте ошол шайланып келгенден кийин ошо элдин оюн жеткизип, эгерде биз чыгарган мыйзамдар элге пайдасы тийбесе,
анда ал бир тыйын. Ошол себептен элдин көйгөйүн, элдин оюн жакшы жашоого алып бара ала турган мыйзамдарды жазууга, айкалыштырууга менин күчүм жетет. Те бала кезиңизден эле парламенттин ишмердүүлүгүнө мындай баам салып, кызыгып келаткандыгыңызды белгиледиңиз да. Ушул Кыргызстанда легендарлуу парламенттен берки эл өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнө карай турган болсок, кайсы чакырылыштын депутаттары мындай натыйжалуу иштеди деп ойлойсуз? Легендарлуу парламентти кошо турган болсок, анда албетте легендарлуу парламент натыйжалуу иштеген. Анткени алар биз жаңы эгемендүүлүктү алганда саясий чечимдерди көп кабыл алышкан жана мамлекеттүүлүктүн негизин түзгөн негизги атрибуттарды да кабыл алып берген да. Анан ал парламентте өзгөчө өзүнүн ишин мыкты билген, ар тармактын күчтүү адистери өкүл болуп келген болчу. Азыркы мына мөөнөтү да аяктап баратат. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттары боюнча бир топ сын пикирлер айтылып атпайбы? Буларды көрүп туруп, аттың деп мындай кээде тартынып, кээде уялып кеткен учуруңуз болобу? Же бул мыйзам ченемдүү элеби? Эми уялбагандан өзүң уял дейт. Айрымдары үчүн биз албетте ойлондурат. Анткени биздин коом кандай болсо, башчы ошондой болот дейт эмеспи? Анан биздин коомдун ичинен чыгып келип атышат да, булар деле бир асмандан түшүп калган жок, ошо өзүбүздүн арабыздан чыгып атат да. Анан эми албетте азыркы чакырылыштагы депутаттардын баардыгын тууралуу эч нерсе айта албайм. Арасында мыкты адистер бар, ошол мыйзам чыгаруу боюнча мыкты адистер бар. Социалдык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча да мыкты күчтүү депутаттар бар. Айтыңызчы, мисалы азыр коом жаңы жүздөр келсин, жаңы генерация, жаңы муун алмашсын деп талап кылып, ошону көксөп турат да. Бирок ошол эле учурда биз бүгүн жаңы генерацияны алмаштырганга даярбызбы? Мындай бышып жетилдикпи? Эл аралык изилдөөлөр боюнча азыркы чакырылыштагы депутаттардын курамы жаңы шайлоодон кийин 20% алмашат деп изилдешиптир да. Анан албетте ошол болгону 20%. Бул эми албетте жаштардын келүүсүнө эмне мүмкүнчүлүктөр ачылат, эмне тоскоолдуктар болот, ошолордун негизинде болот. Албетте жаштар келгиси келет. Бул келүүдө ошол саясий оюндардын тоскоолдугунан, каражат жагынан, ушул тармактардан, ушул себептерден улам жаштардын келүүсүнө көпчүлүк учурда тоскоолчулук жаратылып калып атат. Мисалы сиз эл аралап жүрөсүз, буга чейин жана биз жогоруда айткандай кайрымдуулук фондунда иштедиңиз да. Анан эл арасындагы негизги бир түйшүк, аларды ойлонткон маселелер кайсы экен? Бүгүн эл эмнени каалап, эмнени көксөп турат? Элибиз бул элибиздин эң эле көйгөйлүү маселелери бул албетте социалдык маселелер. Бул ошол эле кымбатчылык, анан дыйкандарыбыздын өздөрүнүн өндүргөн продукцияларын сатуу, алардын бааларынын төмөндүгү, анан албетте жанагы айлык акынын төмөндүгү, ушул өзгөчө көйгөй деп саналат да. Чечүү жолдорун бүгүн өкмөт мындай таап берип атабы же өкмөт чабал болуп атабы? Чечүү жолдору боюнча өкмөт өз аракеттерин кылып аткандай көрүнөт, бирок натыйжа аз болууда. Бул албетте өкмөттүн менеджменти туура эмес багытта жүрүп аткандыгынын бирден бир себеби. Парламентке эми албетте үмүт, тилек менен баардыгыбыз жашайбыз, бирок парламентке келе албай калсаңыз, анда жумушуңузду кайсы багытта уланткыңыз келет? Кудай буюрса бул парламентке келебиз. Шайлоодон жеңем деген оптимисттик ойлорум бар. Бирок Кудай сактасын, андай болбой жеңилип калсам, бул ар бир жеңилүүдөн дагы мен өзүмө бир тажрыйба, жаңы тажрыйба топтойм.
Эгер келе албай калсак, анда биз аткарып жүргөн жаштар тармагындагы өзүбүздүн долбоорлорубузду ишке ашырабыз, ишкерчилигибизди улантабыз. Анан албетте келерки чакырылышка кайрадан даярданам. Негизи шайлоолорго катышуудагы ар бир адам үчүн өзгөчө жаш саясатка мындай киришип аткан адамдар үчүн мындай бул чоң тажрыйба, анан чоң бир мектеп болсо керек, туурабы? Албетте, мен жаңыдан саясий карьерамды баштайын деп турганда, бул чоң саясий өнөктүккө кирүү, бул биринчиден чоң жоопкерчилик, анан албетте бул чоң тобокелчилик. Анан ушул жоопкерчилик менен, тобокелчилик менен саясий өнөктүккө кирип атабыз. Жыйынтыгында биз утушка келсек дагы, утулууга келсек дагы, чоң сиз айткандай тажрыйба, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачабыз. Мисалы, бүгүн парламентке жаңы генерация келиши үчүнчү бизге эмне керек, эмне кандай мыйзамдык базаны өзгөртүш керекпи, эмне жетишпей турат деп ойлойсуз? Жаңы генерация келиш үчүн бизде улуу муундагы саясатчылардын саясий эрки керек. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул саясий процесстер ошол улуу муундагы саясий топтун жеке кызыкчылыктарынан улам өзгөрүүгө келип атат. Азыркы учурда мисалы мурдагыдай мажоритардык система боло турган болсо, көптөгөн жаштар региондордон шайланып келүүгө мүмкүнчүлүктөр болмок. Бирок учурда пропорционалдык система болгондуктан, партиялык тизме менен келип аткандыктан, партиялык лидерлерге дагы кандайдыр бир көз каранды болууда да. Ошолорго байланып калып аткандай болуп атат. Албетте, бул мыйзамдык негиз менен байланып калып атат. Демек, сиздин оюңуз боюнча бүгүнкү иштеп аткан бир шайлоо системасын кайрадан карап чыгып, өзгөртүү керек экен да. Албетте, шайлоо системасын өзгөртүүгө дуушар болчу көптөгөн жагдайлары бар. Мен юридикалык билимиме байланыштуу, мен кандидаттык иш жазып жатам. Ошол кандидаттык ишим дагы ушул шайлоо системалары жана андагы өзгөчөлүктөр жана кемчиликтер тууралуу болуп атат. Сиз айтмакчы, ушул бир топ жылдары шайлоолорду өткөрүүдө, мындай шайлоо комиссияларында да иштеп калган тажрыйбаңыз бар экен да. Демек, мындай жылдан жылга шайлоо таза, акыйкат өткөрүүгө биз багыт алдыкпы же дагы эле ошол бир орунда мындай тапталып атабызбы? Шайлоо системалары биздеги мисалы добуш берүү процессин алганда өлкөдөгү шайлоо системасын өзгөртүү, анын ачыктуулугун камсыз кылуу боюнча эл аралык уюмдардын жардамы менен жаңы бир иштер жасалып атат. Албетте, бул техникалык жактан камсыздоо болуп жатат. Бирок биздин шайлоочулардын өздөрүнүн аң сезиминин өсүп жетилүүсү, анан албетте ошол шайлоону уюштурууга жоопкер болгон адамдардын ички абийиринен дагы таасир этет. Хоббиңиз эмне? Хоббим ошол бош убактымда китеп окуйм. Китепти ошол тарыхый чыгармаларды, анан албетте ошо кесибиме байланыштуу юридикалык басылмаларды окуйм. Андан сырткары ошол досторубуз болуп футбол ойнойбуз. Мындан тышкары да, мисалы, китеп окуп, спорт менен алектенгенден тышкары дагычы, жеке өзүңүз мындай ишкерчилигиңизди бир башка багытта алып кетүүгө мүмкүнчүлүгүңүз болобу? Үй бүлөлүү болгондон кийин атанын милдети ошол үй бүлөсүн адал ырыскы менен камсыз кылуу, ырыскыны таап келүү милдети жүктөлөт. Ошол себептен ошол ишкерчилик менен алектенип жатабыз. Анан ишкерчиликти бул эми бир гана каражат табуу эмес, ошол жакта жаңычылыктарды киргизүү, ал жакта изденүүнү талап кылуучу иш болот. Ошол себептен бош учурда дагы жаңы бир идеялар келет, жаңы ойлор келет. Анан ошону ишке ашыруу боюнча аракеттер жүрөт да. Мисалы, ушул жашооңузда мындай бир эң чоң ийгилигиңиз
Анан аттиң деп өкүнө турган, бир уттурган кемчилигиңиз кайсы болду? Мен чоң ийгиликке азырынча жете элекмин. Даярдык көрүп аткан экенсиз да анда. Чоң ийгиликке азырынча жете элекмин. Кудай буюрса, биз багынта турган ийгиликтер али алдыда. Ал эми өкүнгөнүм өтө деле чоң өкүнүчтөр жок. Бирок бир өкүнүчүм ушу спорт менен кичинекей бала чагымда алек болбой калганыма өкүнөм. Анда спорт менен кенедегиңизден алектенсеңиз, мүмкүн спорттун чебери чыгат беле деп ойлонуп турбайсызбы азыр? Ооба, мен ошол спорттун, дүйнөлүк спорттун чеберлерин, алардын өмүр таржымалдарын, алардын жетишкен ийгиликтерин көп окуйм, анан алар тууралуу да көп изденем да. Анан Кудай буюрса, мен ошо өзүм жетишпей калган ийгиликке менин балдарымдын жетүүсүнө мен өзүм шарттарды түзүп берип, аларга болушунча колдоомду көрсөтөм. Азыр саясий айдыңда мындай атаандаштык барбы? Саясий айдыңда ошол чоң конкуренция барбы, жокпу? Саясий партиялардын ичинде өзгөчө атаандаштык бар. Ал эми саясий партиялардын командаларынын арасында андан дагы ашкан атаандашуу байкалат. Оппозициялык маанайды түзгөн, чыныгы мындай бийликке реалдуу оппозиция болуп бере турган күчтөрдү бүгүн көрүп турасызбы, жокпу? Бүгүнкү күндө бүгүнкү бийликке конструктивдүү гана ойлорду айтып жаткан оппозициялар бар. Бул албетте көчө оппозициясына караганда алда канча алсыз болот. Бирок бул конструктивдүү оппозициянын бирден бир жакшы жагы бул жөн гана сын менен чектелип калбастан сунуштарды да айтуу менен болот. Азыр Кыргызстанда жаштардын коомдук саясий процесстерге аралашуусунда өзгөрүү барбы, жокпу? Салыштырмалуу акыркы жылдарга караганда быйылкы жылы өзгөчө бул активдешүүсү, саясий процесстерге аралашуусу байкалып жатат. Бул эми албетте биринчиден шайлоонун жакындаганы, анан ошол дүйнөлүк алкакта алып караганда жаш лидерлердин келип чыгуусу, муундагы саясий топтордун жаңы муундар менен алмашуусу негиз болуп атат. Ошол негиздердин баарысы ушул Кыргызстанда дагы азыр байкалып турат. Азырчы Кыргызстанда могул коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү кризис биздин өлкөдө деле болуп атпайбы? Мындан улам чет өлкөдө иштеп аткан мекендештердин дээрлик басымдуу бөлүгү биздин өлкөбүзгө келип атат да. Анан аларды иш менен камсыз кылуу, алардын көйгөйлүүлөрүн чечүүдө сиз кандай жолду көрүп турасыз? Эмнени сунуш кылаар элеңиз? Акыркы ушул пандемия биздин өлкөгө эле эмес, дүйнөгө чоң сокку болду. Бул ошол экономиканын алсырашына, анан албетте жумушчу орундардын кыйрашына алып келди. Анын себебинен биздин дагы ошол сырттагы мекендештерибиздин бул жакка кайтып келүүсү, алардын мурдагы иштеп жаткан жумуш орундарынын жок болуусу себеп болуп атат. Бул өзүбүз ошол сырттан келген мекендештерибиздин жумуш менен камсыз кылуу багытында биз биринчиден ошол ата мекендик өндүрүштү колдошубуз керек. Ата мекендик өндүрүштү колдосок, ошол жерде өзүбүздүн жумушчу орундар пайда болот, жаңы жумушчу орундар пайда болот. Анан албетте өлкөбүзгө дагы жаңы кирешелер түшөт. Анан биз сырттан келүүчү товарлардан көз карандылыгыбыз азаят. Анда сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, сиздерге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Эфир үчүн чоң рахмат. Урматтуу замандаш, ушуну менен бүгүнкү маекти жыйынтыктайбыз. Менин маектешим Керек КЖ коомдук бирикмесинин жетекчиси, жаш ишкер Бектур Абдыкадыр уулу болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.